Анда сиз болгон жок. Сен кайдагы мага мен Ташиевке чалды кытырып койгонсуң сен. Ташиевке чалса мени блокка салып койду. Бул жерде мына Эмоцияда туура эмес угуп алган чыгарсыңар. бул жерденчи мындай Жок, неме ызылдап атканда мен буга чалган. урматтуу Ушундай атаңыз. болуп атат десем, Азыр мен сизге мындай айтам, урматтуу атаңыз. Өткөндө статка чыгып 30 апрелге чейин биз чечип беребиз деп кетишкен. Чечилген жок. Азыр мен айтып бүтөйүн, анан сиздер жооп бересиздер. Байрам Ал 4 ай больницада жатып болсо да чечилбей жүрөбү. Анан сентябрь болот. Ага чейин тейлер колтап. мен сөзүмдү айтып коеюн, анан эметебиз. Азыркы күндө келип туруп, өткөндө сизге министр өзү барып туруп жаңы директорду сунуштап коллективге таанышып кеткен. Жок, бизге Ал таныштырган. коллектив бизге таныштырган жок. Сиздер коллективсизби же ата Эртең келип коллектив менен чогуу таныштырабыз деп. Биз Оруз обагында бирде бардык. 4кө чейин бүттүк. 4тө чыгышты дагы бизди киши бүтпү дебей, что вам еще надо, мы решили деп кетип калдык. Биз эмне койбузбу? Азыр да бияка айдап келдиңер бизди, кашар кайдагандай. Ким айдап келди? Мына бияка тургузбай бияка. Ал жерде мына жогорку кеңештин астында турганда мыйзамдын табалында сиздер ал жерге Неме? аяктан уруксат, мэриядан уруксат алып келишиңиз керек. Биз уведомление бербедик. Өткөнде дагы сүйлөшкөн да, жактыга сүйлөштүк, жактыга тарап кеттик. Бирок уктук биз силерди. Каттарыбызды бердик, жеткиргиле дедик. Бирок бир дагы реакция жок. Директор алмашпады. Каякта алмашат. Жанагы айтып атпайбы? Ал убактылуу өзүм кызматтан кеттим да. Жок, биз айылдык кеңешке мыйзамдуу жол менен кайрылдык, сессияда карады. Мына Чынар экөөбүз барып маселе коюп туруп. Айылдык кеңештин депутаттары биз буга комиссия түзүп туруп баягы жанагы немени фондтун каражатын текшерип бергиле десек, биздин колубуздан келбейт деди да. Биздин колубуздан келбейт. Ал текшертпейт. Биз канча жылдан бери ал киши бизди укпайт деп алар отказ берди депутаттар сессияда. Анан сурандым мен. Андай болсо силер убактылуу кызматынан тергөө иштери бүткөнчө четтетилип турсун деп туруп, райондук бийликке сессияны чечим чыгарып бергиледик. Ошону чыгаргандан кийин анан ал тиги убактылуу иштен четтетилди. Анда биздин мажбурлоо менен кетти. Ал өзүнүн атайын арыз менен кеткен жок. Бул Айыл өкмөт тастыктап берет мына турашат. чындыгында депутаттарыбыз ал директивден коркот. Мына айыл өкмөтүбүз турат, сессияда билбейм, бизди укпайт дейт, ал ушундай нерсе экен. Бизге текшертпейт, биздин колубуздан келбейт деп отказ берди. Өткөндө анда азыркы убакта министрлик өткөндө өзү министр барып туруп табыштап кеткен. Азыр эми ошол окуяны айтып берем. Мына биз ата-энелери баягы ошо мыйзамдын жолун сактайлы деп бүт бардын жаштарга мен аксакал катары айтып атам. Кыйкыр бала, чулда бала бардык мыйзамдын жол менен баралы деп. Булар угуп атат. Анан ошол министрлик тараптан бир өкүлчүлүк чыгып биздин кыздарды чакырткан, келсин бир 10 ата-эне деп. Бирок 5-6 ата-эне барып жолугушту. Жолугушканда 6-күнү жакшы кабыл алып, силердин үйүңөрдү уктум. Орун базарларым мага жалган маалыматтарды берип турган турбайбы? Мен өзүм барып ал жерди териштирип ордуна коем. Мынакей жаңы биз уже калыс бир директорду таптык деп, ошо директор менен ошол жерде жана 5-6 ата-энеден тааныштырып, тааныштырып, ал киши менен кыздары сүйлөшүптүр. Булар сүйүнүп барды. Окуй ушундай болду, министрге жолуктук. Эртең саат 1-ге ата-энелер биринчи барып мугалимдер менен тигин тааныштырам, анан силер менен жолугабыз деп айтты деди. Биз саат 1-ге келип ата-энелер ошол жерде турдук. Бирок мектептин ичине киргизбей койду. Алар баягы тигин эски директор өзүнүн жана тобу менен бүт ичине кирип, керектүү адамдарын киргизип коюп, министрди саат 3-ке чейин кармады. Тигини кабыл албай кыйнашты. Биз эшикте эле турганбыз. Көрсө, министр менен тигилердин бирге пландаштырган план экен. Базар күнү мектепке жок, ишемби күнү мектепке сабак деп туруп, түнү менен класс жетекчилери балдарга звонить этип, эртең сабак болуп келгиле деп аларды класстарга отургузуп койгон, бирок сабак өткөн жок. Бардык тигил жерде болду мугалимдер. Анан бизге министр чыгып айтып атпайбы? Силер окуу процессине тоскоол келтирип атасыңар деп. Өзү чакырып алып бизди күнөөлөгөн. Базар күнү Кыргызстан боюнча иш күнү эмес, балдар дем алып атат. Алар окуучулардын дагы конституциялык укугун бузуп, атайын өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн чакырып балдар
мыйзамдарды отургузуп коюп сага өткүздүк. Мына ушундай мыйзамдарды министр баш болуп турду. Ошон үчүн биздин талап. Министр да кызматынан кетиш керек. Жана жоюпланып жүрген Завур районуна кетиш керек. Анткени министр эмес, Завур районуна чече турган нерсе болчу. Ошонун бүт ойнотуп аткан. Анткени кармушка. Мен сиздерге бир эле нерсени айтып берейин. Мен ошол жерде ата журт конушунда жашайм. Ошо барып алтырып ойлонтуруп 28 миллион бир жылда чогулса, ага кандай гана нерселер жасалса болот да. Ошо ата журт конушунда 1000ден ашык пожол жашайбыз. 7 километр мындай территория, 7 километрге жол салдык. 7 километрге электр линиясын тарттык. 7 километрге таза суу азыр билбейм өкмөт таза суу чыгара албай айылдарга. Биз өзүбүз чыгарган таза сууну. Анан кийин түнкү баягы шамдар жарык көчөбүз. Бишкектики освещение жашылдандырып, бүт бардык шартыбызды, керектүү шартыбызды түзүп алганбыз. Ошого 10 миллиондон 11 миллионго чейин акча кетти. Анткени ошону менин башында катышып жүрген адам катары эсептеп чыктым. Анан biz ушундай бир айылды, чоң айылды түптесек, 28 миллионго 1 мектепти алтын менен жалатып койсо да боло турган нерсени булар эсебин таап бере албайт. Эмне үчүн биз ошо бир топторго ата-энелер акча төлөп туруп аларды үчүн көмүскө бир байлыкты даярдап беришибиз керек. Ошого каршы чыгып, ол директор кетсин, фонд чөйсүн деген гана маселе менен чыгып, бирок 2 айдан бери би айыл өкмөтүң дагы, районуң дагы, обласың дагы, президент, өкмөт, жогорку кеңеш бирөөдө сот прокуратуранын укпай атпайбы? Кайта бизди күнөөлөп, аркабызда биздин баскан турганыбызды тартып, жазып, телефон звонок этип бизди коркутат. Керек болсо ошол жерге келип атып салсын андай болуп. Биз ошого да даярбыз. Эми мынча укпайт. Жалаң. Эми мен сизге айтарым. Ошо депутаттык комиссиясы өкмөттөн түшсүн, бизден да кошуп туруп апарып ошо мектепти көрөлү. Алар 3-4 кабинетти баягы жаркыратып койгон. Анан ошол жерде тартып көрсөтүп, барып көзүңөр менен көрүн. Эгер биз жаркыратсак, ошол жерде тургандар бар да атып салгыла. Эгерде чында эми ачуу келе турган болуп турдум. Жеткирди да бизди, жеткирди. Азыр мени окуп. Өткөндө келгенсиздер. Эми азыр мени укпаңыздар. Сиздер көпсүздөр, мен жалгызмын. Урматтуу ата-энелер, бири-биринчи сыйлайлы укпаңыздар. Министерство койгон директорду бүгүн школго барса, киргизбей койду. Анткени деген сиздерде ата-энелер 2 группага бөлүнүп, баягыда сиздер билесиздер. Өткөндө сиздер бияка чыкканда мен сөзүм бүтүп алайын, анан сиздер сүйлөшүңүз. Уруксат бербейсиздер. Эмне кызматта иштейсиз? Билгибиз келет. Алтыным, емшек. Если ушул директорду азыр больницада жаткан, кайта келип директор боло турган болчусу, ушунун баары чыгып туруп, ошотто тетиякта эме номер 1 мектеп тосуп тастайбыз жолду. Тосуп тастайбыз. Ошондо көрөсүңөр. Депутаттар президент. Мына бир депутат келдиби? Бир депутат келди. Бир директорго алынган. Тойлогонду билет. Батыр Айымовдукуна барып туруп 30 депутат барып, гүлдөп, жыргап, келип алтырып кайта иштей албай, көлөк челек болуп отурса. Мындай депутат кереги жок. Анан жана министр Кудайбергенованы опчу ал кууратат Кыргызстанды. Совсем алгыла, немедиле жумуштан алгыла. Баарын кылып аткан ошо катын. Урматтуу ата-энелер, бири-биринчи сыйлайлы. Сиздер көпсүздөр, биз жалгызбыз. Сизди баары устуна сыйлап атам. Азыр мен сөзүмдү айтып коеюн, сиздер коюңуздар. Сиздер өткөндө келип бул жерде жогорку кеңешнасына митинг кылганда, ошол жерден баарыңыздар 30-на чейин билим берүү стат секретары келип 30-на чейин чече өсүп кетишкен. Туура? Ал жерден келип майрам күндөрү министр өзү барып туруп жаңы директорду сунуштап сиздерге киргизген. Музаеваны барып азыр менин сөзүм мага берген маалыматтарды сиздер окуп коюңуздар, анан калганы сиздерди коесуздар. Анан кийин ал жерден өзүңүздөр билесиздер жакшы, ал мектепте ата-энелер 2-ге бөлүнгөн. 2 группа, бирөө сиздер айтканда бир топ фонддун ичинде жүргөн ата-энелер коомчулук, алар сиздер берген маалыматтар боюнча директордун тарапташтары, экинчи тарап сиздер болуп, азыр 2 четтен бөлүнүп турган убакты. Ал жерден экинчи тарапта кичине өзүн көрсөтүп, эмнеге четтен келет, бияктан директор коюш керек деп, ал кишини өзүңүздөр берген маалыматтар боюнча, билгенде болгонча ал кишини дагы киргизбей коюшкан. Өзүңүздү коюңуздар. Азыркы убакта бул маселени азыркы директордун орун басары болсо, тил боюнча орун басары директордун убагында турат, убактылуу директор болду.
Sizler bilirsizler dedim. Akmatova Gülnarı. Geçsin oşol birinci. Hazır koyup durmuşlar. Ecekeli. Вообще geçsin onda. Aksakal. Hazır koyup durmuşlar. Yok bunlar. Sizler mındır? Sizler mındır kılmışlar. Atayın neler koyup durmuşlar. Biri işte söyleyelim. Ben sözümde ayaklaşayım bitirip alayım da. Böyle taşlar. Ya kutulavuz. Az oldu da o şahının altında baravuz. Sizler mındır kılmışlar. Kalaganda bizim. Bayakı sizler aytkan ata-eneler çoğultulgan bu liseyde özüңүздөр билгенде жанагы экспериментальный класс Администрациясы кетсин десе, силер кайра администрациясы неме кылып атпайсыңар? Директордун времени Вообще малар жол отпош керек. эжекелер силер жок сиздердин азыр ата-энелер эки топко бөлүнүп министрлик алып барганды экинчи топ киргизбейт, биякты алып барганы киргизбей болчу. Biz iki günden beri ata-enelerden kolu toplap geldik. Биз законду Aktifler gana geldik. Биз Erkek toplandı deme buraya. Сиздер мындай кылыңыздар. Азыр кое туруңуздар. Сиздер мындай кылыңыздар. койгон директорду алар тоготпой атат мындай. Gördün mü? Кереги жок. Жок, сиздер мындай кылып азыр ата-энелер мындай кыласыз. Мына сиздер бул жерде топтун башчылары, ата-энелер көпсүздөр да бул маселе менен кайрылып аткан. Сиздердин жана талап берип аткан боюнча ата-энелердин фонду жоюлсун деп атасыз. Директор кетсин, сырттан башка келсин деп. Сиздер азыр мындай кылыңыздар. Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитетинин төрайымы Молдобекова Гүлкан Сакиновага төраган атына эжекелер телефон менен байланыш эмес, кат түрүндө, арыз түрүндө. Сиздер азыр мени кое туруңуздар, азыр мен сизге сөзүмдү айтып коеюн, аягына чейин жеткирип. Сиздер мени азыр сөзүмдү аягына чейин окуп коюңуздар. Ошол катта депутаттык комиссияны түзүп, биздин мектепти текшерип бериңиздер деп өтүнүшүңүздү ошого жазып бериңиздер. Эми сен токтоп турсаңар, силер депутаттык иликтөө дейсиңер. А кече эле Евгений Стропова эмне деди? Не подобающий неме айбан сыяктуу адамдар менен мен сүйлөшө албайм круглый столдо деди. Ушуга чейин чечип койсо болот беле? Бүт бардык социалдыктарда жүрөт. Биз эмне айбан көрүнүп атабыз силерге, депутаттарга? Депутаттарды ким шайлайт? Мында азыр силерди ким шайлайт? Силердин айлыгыңар кайсы жактан түшөт? Ошо уруксат неме жооп бергилечи. Силер кимдин эсебинен айлык аласыздар? Биз деген элдин биздин эсебинен. Элдин үнүн угушат. Бул жерде канча деген эл болот? Анан кийин эжекелер мына бул Силер жерде эмне себептен канча айдан бери 26 февралдан бери жүрөбүз. Кантип кабыл ала албайсыңар? Эмне үчүн кызыкпайсыңар? Эмне үчүн кызыкпайсыңар? Эмне үчүн кызыкпай? Кана Ташиев неме Жапаркул Ташиев чечкени. Мен аны немени алат элем дейт, мен чалсам. Бүт бар. Директорду алат элем, мен чочулап турам, давлениеси түшүп атыптыр дейт. Эгерде биздин проблеманы чече турбаса, ушул жака келип, биз мына чүзүндү колдой албайбыз. Ачкачылык жарыялайбыз. Бир директорду кетирип алсаңар, билбейм, жогорку кеңеш. Ата-энелер бир кол коюп берди бүт. Telefonda var. Işemlerden ızman tepkili olsun. Жаштар канчалаған балдар мектепке барбайт. Ошо депутаттардын баары ошолдордун баары деген реальный ата-энелер ошо мектепке тиешеси бар ата-энелер текшерип алыңыздар. Биздер атайын ошо ата-энелер аякта 5 кишинин угуп бияктагы 1000 кишинин укпай кандай сарыя силер? Балдар мектепке бара албайт, 700 сом төлөй албайт.